Көзгө сайса көрүнгүс караңгылыкта, нымжыттанган сыз сементте, бөлмөнүн бурчунда башын төмөн салып, улук ойлуу олтурат. Болгону кичинекей чарчы терезеден айдын жарыгы, темир тордон ашып өтүп, тирүүлүк тууралуу кабар берет. Антпесе жан кейтээрлик тынчтык баары бүттү. Тагдырың талкаланды. Эми түрмөнүн музун дагы көптөгөн жылдар бою эритесиң деп кайталап жаткансыйт. Бир чети анысы чын, бир ирет мушташып кетип, өзүнүн жаман жороо үчүн кесилип кеткен. Бирок Кудай райым кылып, убагынан эрте ошонуп чыккан эле. Бирок эми минтип көп өтпөй эле, кайра эч качан келгиси келбеген жайга кайрылып келип отурат. Мейли, ал бул тагдырга моюн сунган. Ал тургай кайрадан боштондукка чыгам деген терең үмүт менен абактагы жашоосун баштаган. Ооба, эми минтип багы жокко дагы жок болуп, бул кырсык болуп кетти. Бул мындайча башталды. Камерада аны менен бирге отурган адам эртең менен эрте терезеден секирип кетип, ал түрмөнүн күзөтчүлөрү келгенчекте эле жан берди. Бул каргашалуу окуя болоордун алдында түнү бою уктай албай чыккан улуктун көзү илинип уктап кеткен эле. Ал бирге жаткан адамдын жашоого тоюп кеткенин, үйүндөгү кыйынчылыктары, мөөнөтүнүн узактыгын айтып, арызданганын угуп эле жүргөн. Бирок минтип өз жанын кыят деп күткөн эмес. Бирок ал өз жанын кыйганына жана улуктун бул ишке тиешеси жок экенине ким ишенбек? Биздин дүйнөдө адам жолунан бир тайса, башкаларга ишеним көрсөтпөй калаары айкын эмеспи? Ал эми улук бир эле эмес, экинчи ирет мыйзам бузуп келип отурса, анын тууралыгын бирөө жарым териштирип, ага кулак салып, ага ишенишиби? Анын үстүнө улуктун актоочусу келип, ага анын иши өтө татаалдашып кеткенин айтып кеткен эле. Башкалар дагы көбөгө өтүп, улук менен ошол кайтыш болгон адамдын кээ бир күндөрү урушуп жаткандыктарын угуп калышкандарын айтышкан экен. Бирок алар бир нерсени талашып же бөлүшө албай урушушчу эмес. Улук ал адам менен өзүнө кол салам деген ойлору тууралуу уруша турган. Бирок эми мунун эч кандай мааниси жок. Ал адам өз ичине өз арманын, өзүнүн оор тагдырын жашырган боюнча кете берди. Аны менен кошо анын жанында отурган улуктун ансыз деле оор тагдыры дагы да оорлошуп кетти. Эми адам өлтүрүү тууралуу берени менен кеминде 15 жыл берет. Анан өзүмдүккө кошулуп, деги койчу, жаштыгым, өмүрүм бул жагымсыз чөйрөдө өтөт турбайбы? Тең туштарым сыяктуу үй бүлө куруп, балдарымды боорума кысалбай турбаймбы деген ойлор келгенде, улуктун жүзүнөн ылдый жаш куюлду. Ушундай үмүтсүз ойлордун курчоосунда улук чөккөндөн чөгө берди. Анын алдындагы жашоосун кара булут каптап, жашоодо жолу болбогон бир байкуш адам экенин мойнуна алды. Бир маалда ага бир ой кылттай түштү. Ал жакында абактан бошонуп чыгып, айлана барганда, анын айылдаш туугандары бир жаңы ишенимге өтүп кетишкенин айылдагылар кеп кылып жатышкан. Ал ошол туугандарына нааразыланып, эми жөн эле жүрүшпөйбү? Кайдагы бир ишенимге кирип кетпей? Элге уят кылбай деп аларга сүйлөшөйүн деп барган. Бирок элдердин айтканындай, алардын баштары деле айланбаптыр. Улукка болгону алар мурдага караганда бактылуудай туюлду. Анан дагы Кудай адамзатын абдан катуу сүйгөндүктөн, аларды күнөөнүн сазынан сууруп чыгып, түбөлүк өмүр бериш үчүн жерге жалгыз уулун жибергенин айтып беришти. Ал адамдар менен жашап, Кудайдын эркин ачып берип, анан баардык адамзатынын күнөөсүн өз мойнуна алып өлүптүр. Жана аларды акташ үчүн кайрадан 3 күндөн кийин тирилип кетиптир. Анан асманга өзүнө ишенгендерге орун даярдаш үчүн кетиптир деген аяттарды Кудайдын сөзү болгон ыйык китептен окуп беришти. Мунун баары абдан таң калыштуу эле. Кантип эле өз каалоосу менен башка адамдын күнөөсүн мойнуна алса болот? Азыр улукка ал өзү кылбаган кылмышты мойнуна илип жатышат. Ал эми Кудайдын уулу Ыйса Машаяк баардык адамзатынын күнөөсүн, аларды куткарыш үчүн өз эрки менен мойнуна алыптыр. Бул сөздөрдүн үстүнөн ойлонгон сайын улуктун жүрөгүнүн кагылышы күчөп, эриндери кургай баштады. Ал так ушул убакта жердеги эле мыйзамды эмес, Кудайдын дагы мыйзамын бузуп жүргөнүн түшүндү. Ал жердеги соттун чечиминен коркпостон, жогорку соттон коркуш керек экенин сезди. Анан өмүрү, буга чейинки бүт жашоосу көз алдынан видео тасма сыяктуу чууруп өтүп жатты. Бирок ыйык китепке ишене турган болсо,
жогорку сот аалам жердин эгеси андан айып издеп, аны жазалайын деп турбайт экен. Ал аны бүт күнөөсүнөн куткарыш үчүн анын күнөөлөрүн өз мойнуна алып, өлүп, кайра тирилиптир. Башында улук үмүтсүздүктөн ыйлап жаткан болсо, эми улуу Кудайдын ага болгон сүйүүсүнөн, ырайымынан, кайрымдуулугунан ыйлай баштады. Ал чөгөлөп тура калып, эгер менин туугандарым айтып бергендери чын болсо, анда мага жардам берчи. Менин чындыгында көп күнөөм бар, аларды кечирчи. Ушул айлаксыз абалдан өзүң чыгара көрчү деп сыйынып, жалбарып жатты. Көп убакытка ушинтип сыйынгандан кийин, ал дуалга башын жөлөгөн бойдон уктап кетти. Ал бул жерге келгени ушунчалык тынч жана бейгапар уктай эле. Бейгапар уктап жаткан улукту эшиктердин тарсылдап ачылып жатканы ойготуп жиберди. Караса күн чыгып, таң атып кетиптир. Аны күзөтчү кенен коридор менен бир жерге алып жөнөдү. Акыры тергөөчү отурган кабинетке алып кирди. Тергөөчүнүн жүзү абдан сүрдүү эле. Бирок ошого карабай, улуктун жан дүйнөсүндө болуп көрбөгөндөй тынчтык өкүм сүрүп турду. Ал буга өзү дагы таң калып жатты. Анан тергөөчү көпкө созбой сөзүн баштады. Кечээ кырсык болуп кеткенде, маркумдун бүт буюмдарын, кийим кечесин карап, эч нерсе тапкан эмеспиз. Андай учурда өзүң билгендей, жанындагы адам шектүү катары кармалат. Мен дагы сенин күнүң бүттү деп ойлогом. Бирок багың бар экен. Анткени эртең менен анын шымынын чөнтөгүнөн муну таптык деп бырышкан бир кичинекей кагазды столго таштады. Анда мен жашоого тойдум. Менин өлүмүмө эч ким күнөөлүү эмес деп жазылып туруптур. Булгатты тергөөчүлөр бир нече рет изилдеп чыгышты. Маркумдун кол жазмасы экени такталганда, сага бул жакшы кабарды кабарлап коеюн дедим, деп тергөөчү ууртунан жылмайып койду. Анан дагы, бар, Кудайга шүгүр деп тобо кыл, бактың бар экен деп кошумчалады. Так эле бул ишке жогорудагы күч, баарын көрүп туруучу, адамдардын жүрөгүн билген, сыйынууларын уккан адилет Кудай кийлигишкенин билгендей болуп, улук үндөбөй, ойлуу боюнча өз камерасына бара жатты. Анан бөлмөсүндөгү киребеттин кырына отуруп, эс үчүн жыя албай: "О, Кудай, сен бар экенсиң. Сен чындап кайдыгер эмес экенсиң. Сенин ырайымыңды татыксыз болсом дагы сүйүүңдү сезип жатам" деп көзүнөн жаш куюла сүйлөп жатты. Биринчи кар себелеп, күн сууктай баштаган эле. Анан жакшылыктын жартысындай болуп, баягы тергөөчү кайрадан өз бөлмөсүнө чакырды. Ал бөлмөнүн босогосун аттаганда эле, колунда амнистиянын кагазын кармап, жылмайып тергөөчү турган экен. Улук өзүн кармай албай, ошол жерден көзүнө жаш алды. Ал мөөнөтүнө дагы мөөнөт кошулуп, кылбаган кылмыш үчүн жазаланып кала сактаганын, эми минтип өз мөөнөтү дагы бүтө электе эле, жаза убактысы дагы кыскартылып жатканын укканда, жүрөгү жарылып кете жаздады. Күнөөнүн сазына баткан мендей адамга ырайым көрсөтүп, сүйүүсүнө курчап, жашоо тагдырын түп тамырынан өзгөртүп сала алган бул деги кандай Кудай деп ойлонуп жатты. Ошентип улук эркиндикке чыкты. Анан ал эркиндикке чыгары менен айылына, баягы Кудайга ишенген туугандарына барып, болгон окуяны төкпөй чачпай айтып берди. Алар кубанышып, ал үчүн Кудайга сыйынып жүрүшкөндүктөрүн шаша-буша айтып жатышты. Анан ага Кудайдын сөзү болгон ыйык жазууну белек кылышты. Улук эми мурдагы досторуна кошулуп, убактысын жөн эле өткөргөн жок. Ал Кудайдын сөзүн күнү түнү изилдеп окуп, өмүргө алып баруучу жолду, Кудайдын керемет сапаттарын түшүнө баштады. Кийинчерээк жакшынакай акыл эстүү келинчекти дагы Кудай ага белек кылды. Ал бир уулду, 2 кыздуу болуп бакытка тонду. Кудайына өмүрүн арнап, жердеги дагы, асмандагы дагы мыйзамды бузбаганга аракет кылып жашады. Өзүнөн кийинки өсүп келе жаткан жаштарга
бузуку жашоонун өкүнүчтүү жыйынтыгы тууралуу насаат айтып, өз жашоосунан мисал келтирип, аларды түз жолго чакырып жүрдү. Бирок Кудай ага зор ырайым кылганын айтканда, көзүнө жаш ала албай тура алчу эмес. Ал эң эле боорукер ата, камкор күйөө болду. Көптөр алардын үй бүлөсүнө суктанып карашаар эле. Бирок тилекке каршы, жаш кезинде ичкилик ичип, тамеки тартып, баңгизат колдонуп, жана түрмөнүн сыз бөлмөлөрүндө отурганы анын ден соолугуна залакасын тийгизбей койгон жок. Ал 45 жашында боор оорусунан улам каза болду. Бирок өмүрүнүн акырында жубайын, балдарын сооротуп, ыйлабагыла: мен жолу болбогон, бактысыз адамдан дүйнөдөгү эң эле бактылуу адамга айландым. Мен Кудайымды таптым, ал мени тапты. Мага жаңы өмүр берип, жашоомду кереметке толтуруп, мени толугу менен өзгөрттү. Мен бир кездерде үйлөнүп, балалуу болом деп үмүттөнчү дагы эмесмин. Бирок ал мага силерди берди. Силер менин кубанычымсыңар. Чындыгында Кудай ага кайрылган адамды кет дебейт экен. Анын ырайымы, анын адам баласына болгон сүйүүсү терең экен. Андыктан силерге айтарым: ошол Кудайды өмүрүңөрдүн акырына чейин ээрчигиле деген сөздөрүн айтып, жердеги сапары аяктап, улук асмандагы атасына кетти. Ооба замандар, Кудайдын сөзүндө: мен сени түбөлүктүү сүйүү менен сүйүм. Ошондуктан сага ырайымдуу колумду сундум. Мени чакыр, ошондо мен сага жооп берем. Мен сага сен билбеген улуу жана кол жеткис нерсени көрсөтөм деп жазылган.